Ички иштер министрлигинин кызматкерлери президент Садыр Жапаровдун Кыргызстандын аймагында жүргөн чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын айрым категориялардын укуктук абалын жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында атайын тийиштүү иштерди алып барууда. Анын негизинде соңку 4 айда миграция чөйрөсүндө 7837 укук бузуу катталып, 4724 чет өлкөлүк, 3000ден ашык Кыргызстандын жараны жана 34 ишкана жоопкерчиликке тартылган. Эң көп кездешкен укук бузуулардын бири эмгек мигранттары расмий жумуш берүүчүлөрүн таштап, мыйзамда каралган жол жоболорду сактабастан башка ишканаларга жумушка орношууда. Бул бузуулар аныкталса, укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык айып салынууда. Жарлыкка ылайык 10 июнга чейин Кыргызстандын аймагында иштөөгө уруксат берген кагаздары, зарыл болгон башка дагы документтер болбосо, иштеп жүргөн чет элдик жарандар өлкөдөн чыгарылат. 10 июнга чейин Кыргызстандын аймагында жүрүүгө уруксат болгон кагаздары жана ушул жерде тийиштүү документтердин бардыгы туура болсо, эгерде рейд учурунда текшерилип аныкталып кала турган болсо, булар деген Кыргыз Республикасынын аймагынан сыртка чыгарылат жана аларды жумушка чакырган жеке жарандар же болбосо юридикалык жарандар жоопко тартылат. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексине ылайык буларга атайын белгиленген айып пулдар салынат. Эгерде ага карабастан ал тийиштүү иш кагаздарын, документтерин мыйзамдаштырбаса, анда өлкөдөн сыртка чыгарылып, ушундай чаралар көрүлөт.